Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, кымбаттуу бир тууганым, эки элдин биримдигин жана түбөлүк достугун баса белгилеп, Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтык мамилелерин чыңдоого олуттуу салым кошконуңуз үчүн Кыргыз Республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын бири, биринчи даражадагы Манас орденин бүткүл кыргыз элинин атынан сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Бул сизге бекем ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, ал эми мамлекеттик ишиңизде жаңы ийгиликтерди каалаймын. Анда эмесе сизге сыйлык тапшыруу үчүн чакырууга уруксат этесиз. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту бекемдөөгө кошкон олуттуу салым үчүн Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesi, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortak bölünüşlüğüne, ayrıca iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik değerli katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci derece Manas nişanı ile ödüllendirilecektir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurkojovich Japarov. Гимн жөнүндө мен бир кыскача айтып коеюн. Мына ушу гимнди өзгөртөбүз десек, кээ бирлер макул, кээ бирлер каршы. Мен эмне үчүн бул гимнди айттым? Ошого көптөр айтабыз деп жүрөлү, бирок айта албайт. А мен айттым, сунуш кылдым. Мына буйруса, эмки жумада атайын отурум өткөзөбүз. Ачык, таза сынак өткөрөбүз. Жазсын кыргыз элинин гимнин. Өнөйлү, өсөйлү, өркүндөйлү. Мен кыргыз үчүн, мен Махабат, сен М-банктын өзеки айтып кетсең, өзеки айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор, күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024-жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге туугандар. Кыргыз өлкөм үчүн, кыргыз мамлекетим үчүн деген сөздөр жетишпейт. Үчүнчү жак болуп калганда парыз айтып, ошону эле кошуп коелу болду. Мына ырдап атканда, ошо ар бир кыргыз мен ушул элим үчүн, ушул өлкөм үчүн жаралган экенмин дегенди сезиш керек. Мен ошону эле айтып атам. Будан эч кандай бир кайгы жаратуунун кереги жок. Буйруса, Куда кааласа, гимн өзгөрөт.
өзгөртөбүз, Кудай кааласа, Кудай буйруса, аны мен эмес, жалпы кыргыз эли, жалпы Кыргызстандын чыгармачыл интеллигенциясы ошол жерде ар биринин үнү, добушу угула турган келечектин гимни болуш керек. Миңдеген жылдар кырдалсын, анан өзгөртпөйбүз. Келин кыздарыбызга айтып коеюн. Келин кыздарга гана берилет. 4-чү төлөгөн келин кыздарыбызга, урматтуу келин кыздарыбызга 100 000 сомдон берилет. 5-чини төлөгөндөргө 600 000 сомдон берилет. Так. 7-чини төлөгөн кыздарыбызга 1 миллион сомдон акча берилет. Так. 8-ди, 9-ду төлөгөн келин кыздарыбызга 1,5 миллион сомдон акча берилет. Ал эми 10-ду төлөгөнгө 2 миллион акча берилет. Мына ошон үчүн бул эмне үчүн муну жасап атабыз биз? Бул биздин акчабыз ашып ташып кетип аткандан жасаган жокпуз. Бул биздин мындай орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособие аз. Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Ortadan tozuğa, kral, ha! Türkiye Respublikası'nın Mırza Prezidenti, sizin gelişinizge Uluttuk Gvardiyanın Ardak Karal Batalyonu atından ısık salamımızı bildiririz. Batalyonun komandiri, Gvardiyanın kapitanı Akmatov.
Selam asker.